Optima банктан 3 миллион қарызым бар. Қаяқтан төлеймін мен укугумду ким карайт? Мына бул жерде азыр менде 1,5 миллиондон ашуун зыян тартты мындайчачы. Товарларымдын бир соосу жок. Казылган жерге түшүп кеткен бул соода түйүндөрүнүн бири содагер Айпери Момункуловага таандык. Жаңы курулуп жаткан соода жайдын казуу иштери анын контейнеринин артына чейин жүргүзүлгөндүктөн 19-июлга караган түнү соода түйүнү чуңкурга түшүп кеткен. Момункулова буга чейин аны жылдыруу боюнча эскертүү берилген дейт. Эми ушу кайра башынан контейнер коюп берсе, өзү неме кылып берсе эле болду. Финансы жактан эми билбейм, эми кай жерден коюп берет. Бир жерге коюп берсе эле болду. Кайра эле ошол контейнер тиклеп берсе эле ордуна коюп алабыз. Казылган жер Турдушкан Ташиеванын 2 соода түйүнүнө дагы барган. Ал контейнеринде тез бузулуучу товарлары бардыгын айтып, ыйлап отурат. Айтымында колунда жер тилкесине менчик укугун тастыктаган документтери бар. Мен ичинде молочкаларым бар. Светти өчүрүп койду. Мороженаларым бар. Өткөндө эле 3 миллионго күйүп, ыйлап, эч ким төлөп берген жок. Мен зорго карыздарымды төлөп, дагы эле төлөп бүт элекмин. Элден шакар карызмын, мына банчка карызмын. Мен ону каяктан төлөйм? Мына Optima банктан 3 миллион карызым бар. Каяктан төлөйм мен укугумду ким карайт? Биз продукт сатабыз. Контейнерде отурат элек да мына бетте. Чартыбызга чейин казып салды да. Контейнердин астынан эле сразу баягы эме казылганбы? Артынан эле уже яма немеде чукур. Камчыбек Ташиев ушу элдерге жеңилдик кылгыла деген сайын булар бизди кысып атат. Элдерди кысып атат. Арендалар 2 эсе көбөйдү. Котлованы казылган жайга соода борбору түшөрү баарына маалым. Кара суу базарынын директору Нурбек Эргешевди иш ордунан таба албадык. Базардын контролеру болсо 15ке жакын соодагерге башка жайдан орун берилерин айтып, жардам көрсөтүлөт дейт. Кечинде катуу жааган жамгырдан улам шамал болду дагы. Буларды жылып тургула алалы десек жылбай коюшкан, ошондон улам түшүп кетип атат. Катуу жааган жамгырдан улам шамал болду дагы, контейнерлер түшүп кетти. Эми жер жумшады. Эми беребиз да эмне кылабыз? Бирок аны мен чече албайм да, укам. Башка жерден бир жерден эс тагылып беребиз. Эми жакын күндөрдө сразу эле чечиле калбайт да ал нерсечи. Ошондо бул эже канча күтүктү? Эми может 3 күн күтөр, может 4 күн күтөр, может 1 жума күтөр, может 15 күн күтөр. 15 күнгө жетпейт, эми 1 жуманын арак бир анда чечип берилет ушул нерсечи. Кара суу базары 1984-жылы түптөлгөн. Базарды мамлекетке алуу иштери ушул жылдын башында жанданган. Сот органдары жүздөй жер ээсин менчик укугунан ажыраткан. Мындан улам ал жердеги сатуучулар бир канча жолу нааразычылыкка чыккан. Нургелди Каныбек уулу, Байел Бурканов, Тмедиа, Кара суу.